Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев экс-президент макамын кайтарууга белсенип, бул өтүнүч менен жогорку кеңешке кат жолдоду. Акаевдин каты Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери комитетине келип түшкөн. Анын кайрылуусунда бийликти өз эрки менен өткөрүп бергенин жүйө келтирген. Эми бул саясий маселе депутаттардын макулдашуусу менен гана баа берилмекчи. Ойлоп атабыз, ал обращениеде ушу депутатский комиссия түзүп, аны ошол жерде карап чыгуу боюнча маселе коюптур. 3 пункттан экен, өзүнүн немелерин айтыптыр, ойлорун айтыптыр, мындай болуш керек эле дегендей. Бирок бул маселени мен азыр ойлоп атам, бардык фракцияларга берем. Ушул жогорку кеңеште отурган бардык фракцияларга берем, алар болсо өздөрүндө карап чыгышат. Анан кийин эми бул коллегиальный орган болгондон кийин бир эле мен өзүм жаңгыс бул маселени чече албайм. Ошон үчүн азыр консультацияларды жүргүзөбүз. Азырынча Аскар Акаевдин депутаттарга жазган кайрылуусу толук ачыктала элек. Регламент боюнча алгач тиешелүү комитетте каралат. Бирок макамга байланыштуу чечимди жалпы парламент кабыл алышы керек. Аялынын Кыргызстанды башкаруудагы ролу азырга чейин мындай бир аңыз кеп болуп айтылып жүрөт. Эмне үчүн Кыргызстанды элди башкарууга, ошентип баласын, кызын, аялын баарын аралаштырып, үй бүлөлүк башкаруу деген сөз ошондо чыкты дейм. Ошон үчүн биз буга жол бербешибиз керек. Президент болом деген адам мындай таптаза болуш керек. Эч кандай мындай бир кемчиликтерге жол бербеш керек. Ошон үчүн менимче экс-президент макамын ага кайтарып бергенибиз бул туура эмес. Жогорку кеңешке дагы, аброюна дагы дагы көлөкө түшүрөт да. Ошон үчүн мен өзүм буга каршы добуш берем. Эми айтып атпайм, эми моралдык жактан да ал убакта үй бүлөлүк башкаруу болгон, коррупция гүлдөгөн, ал нерсени баарыбыз эле билебиз. Ошон үчүн дагы алыста жүрдү да келе албай дегендей. Ошон үчүн революция болду да биринчи 2005-жылы. Эми баягы кыргыз элибиз жабырдуу, айкөл, кечиримдүү элбиз да ошого. Мен баягы немеге таянып айтып атам да. Былтыр келип кетпеди, келип сурак берип чыкты УКМКга. Ал жерде может кечирим сурагандар, может мойнуна алгандар кээ бир нерселерди, может ушерп жагын төлөп берген жакы бардыр, эми аны мен билбейм да. Мен жеке көз карашым ошондой. Ал арада Акаевдин экс-президент макамын кайтарып берүү өтүнүчү боюнча президент Садыр Жапаров да үн катты. Жапаров экс-президент макамын берүү же алуу жогорку кеңештин ыйгарымындагы иш деп билдирди. Ага ошо Курманбек Бакиев менен Алмазбек Атамбаевка салыштырмалуу ага кылмыш иши козголбогонун да кошумчалаган. Бакиев менен Атамбаевдин жагдайы Акаевдикинен айырмаланып турат. Бакиев менен Атамбаевдин иштеринде адам өлүмү менен коштолгон жагдайлар болуп кетти. Аларга парламент экс-президент макамын берсе туура эмес болуп калат деп ойлойм. Акаев качканда адам өлүмү менен коштолгон эмес, кылмыш иши козголгон эмес, издөө жарыяланган эмес. Албетте Акаевдин башкаруу мезгилинде чоң кемчиликтер кеткен. Ошону менен бирге жаңы эгемендик алган мезгилдерде жетишкендиктери да болгон. Акаев тарыхта экс-президент болуп атым калсын деген ой менен арыз берди окшойт. Ал киши 80 жашка чыкты. Өсөрү калган жок, ойлору калды дейт эмеспи. Аны пенсия, күзөт жана башкалар кызыктырбайт го деп ойлойм. Акаевдин бул өтүнүчү коомчулукта эки ача пикирлерди жаратууда. Экс-президент макамын алган кишиге мамлекет тараптан ар тараптуу артыкчылыктар берилет. Оболу кол тийбестикке ээ болуп, мамлекетти кайтарууга алынат. Ал эми Аскар Акаев экс-президенттик макамдан 2010-жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен ажыратылган. Ал 2021-жылы Кыргызстанга келип, Кумтөр кени боюнча сурак берип кеткен. Ага тагылган айыптардын баары мөөнөтү өткөндүктөн кыскартылган болчу. Анан элде коомдук пикир бар да мындай. Акаев 15 жыл президент болду, ата мекендик өндүрүштү кыйратып талкалады, каркыра маселеси, үзөңгү куш маселеси, ошо Акаевдин мезгилинде кеткен, ошонун мезгилинде каркыра маселеси кол коюлган, ал Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев менен куда болгон, үй бүлөлүк кландык башкарууну ошол орноткон, баласы, кызына, аялына чейин бийликке аралаштырган, криминал баш көтөргөн, тышкы миграция ошонун мезгилинде бүт Кыргызстан жарандар Россия Казакстанга чыгып кеткен деп Акаевдин дарегине айтылган сын көз караш, андан тарыхый факт деп айтсак болот. Ал чындык да.
Аскар Акаев 1993 жылдан 2005 жылдары Кыргызстандын президенти болгон. Ал 2005 жылы элдик толкундоонун арты менен бийликтен кулатылып Москвага качып кеткен. Өлкөнү 15 жыл башкарган Акаев эл эсинде кантип калды? Жана ага экс-президент макамын берүүнү коомчулук канчалык туура көрөт? Президентке ылайык жасады. Жөн эле парашюттан түшүп калган. Жасаган жок эчтеке. Азыркы президент жасап атат. Эми аны парламентке арыз жазып туруп парламент чечет да. Биз кыргыз эли эми ошол экс-президенттерди багып эле жүрө беребиз. Ураза Отунбаева алып атат, Сооронбай алып атат. Эми бир эл үчүн бир нормалдуу кызмат кылгандарын көрбөдүк. Кайта отургуздук аска. Анан эмнен кийин Бакиев болду. Ошол кичине түзүгүрөөк иштеп атчылы, анан эмне болду кийин? Жок болуп кетти. Анан Атамбаев өзүнө эле жийиптир. Элге эч жардам тийген эмес белем. Тийгенге тийген аткан. Такыр каршымын. Почему? Потому что он недостойный, мне кажется. Себеби развалина болуп ушунча жыл, 30 жылдын ичинде ал Акаев канча 15 жыл турду, эч бир өзгөрүш болбой, өтө кыйналганыбыздан, ачкачылыктан айла жок, үй бүлөмдү бага албай, мен лично мен өзүм эмем. Пришлось мне мигрант болуп кетишке. Кыргызстан эгемендик алган 1991 жылдан 2020 жылга чейин өлкөнү 5 президент башкарды. Экс-президент деген расмий макам алардын экөөндө гана. Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбековда бар. Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев экс макамдан 2010 жылы. Алмазбек Атамбаев болсо 2019 жылы ажыратылган. Булардын ичинен Бакиев сыртынан узак жылга соттолгон. Алмагүл Эркебай кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.